Урматтуу президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык балыкчы шаарында жалпысынан 6 долбоор ишке ашырылып жатат. Биринчилерден болуп ушул чоң көчөбүз, Абдырахманов көчөсү, жалпы узундугу 7 километр 200 толук түрдө реконструкциядан жүрүп жатат. Эми билесиздер, балыкчы шаары ысык көлүбүздүн киребеш жери босого болгондуктан ошол урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен бир жакшы бир деңгээлдеги проект негизинде бир көркүнүсүнө көрк кошойлу деген ой менен иштеп атабыз. Үчүнчү долбоорубуз, билесиздер, дайыма ушул айлампа жолдо маселе жаралып келген, тыгын жаралып келген. Ошондой эле сырттан келген туристтерибизге да бир ыңгайсыздык болуп турганда дайыма маселе жаралып, ошону дагы эске алып, ушул шаарыбыздын сатуучуларына биз 150 орунду ошол балык сатканга атайын базарды салып, азыр 80% курулуш иштери бүттү. Муниципалдык базарда биз 2025 жылы 2 гектар жерди ошол ажыратып, 11 000 квадрат, жалпысынан айтканда 400 машина ылайыкташтырылган ошо парковкасы менен жаңы имарат салынып жатат. Алда Кудай буйруса бир 30%га бүтүп калды. Ошону жалпысын айтканда ушу балык шаарыбызда азыр жалпысынан бир 25 проект иштелип жатат. Ошол эң чоң долбоорлорубуздун бири азыркы белгилеп айтып кеткендей долбоорлор, а калгандары өзүбүздүн күчүбүз менен салып аткан, жергиликтүү бюджет менен салып аткан иштерибиз болуп жатат азыр.